Өлкө аймагында орун алган урунтуу окуялар кабар маалымат программасында студияда Мимоза Жаныбек кызы кутман кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылышта. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кытайдын Синхуа агенттигине маек берди. Ошто денеге оор залал келтирүүгө шектелгендер кармалды. Жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзам долбоорун кароо кийинкиге жылды. Президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапардын астында Синхуа маалымат агенттигине маек курду. Анда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт, Эркечтам жана Бедел өткөрмө бекеттеринин ишин жакшыртуу тууралуу пикирин билдирген. Ошондой эле эки өлкөнүн соода алакасы боюнча токтолгон. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 4 февралдан 7 февралга чейин Кытайда мамлекеттик сапары менен болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин телефон аркылуу сүйлөштү. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулаган. Алар 31 январда Алматыда өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында жетишилген макулдашууларды өнүктүрүү максатында Россия менен Кыргызстандын соода экономикалык байланыштарын бекемдөө боюнча пикир алышканы айтылды. Мишустин менен Касымалиев Россия менен Кыргызстандын өз ара кызыкчылыктары камтыган бардык тармактар боюнча кызматташтыгын мындан ары да чыңдоо маанилүү экенин белгилеген. Саламаттык сактоо министринин милдетин Эркин Чечейбаев аткарат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Анын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. 51 жаштагы Эркин Чечейбаев саламаттык сактоо министринин орун басары, башкы санитардык врач кызматын аркалаган. Апрель айында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун жер иштери башталат. Бул тууралуу Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев биринчи радионун эфиринде билдирди. Төрөбаев белгилегендей, балыкчы Кочкор тилкесинин учурда 38 чакырымы салынып бүттү. 2026 жылы Кочкор районуна чейинки иштер толугу менен аяктайт. Ошто 33 жаштагы жаранга бычак менен кол салган нейтрал аталышындагы жаштар тобунун айрым мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка караганда жабырлануучу алган жараттарынан улам Ош облустук ооруканасына жаткырылып, бир нече операция жасалган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында 24-23 жаштагы жарандар кармалып, Ош шаарынын тергөө абагына киргизилген. Учурда окуянын калган катышуучуларынын жүргөн жерлери такталууда. Муну менен катар коопсуздук органы тарабынан Ош шаарынын аймагында өз ара уюшулган башка жаштар топторун аныктоо учурунда дагы 3 жаран кармалып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. УКМК жаштарга, анын ичинде спортчуларга ар кандай топтордун мыйзамсыз иштерине аралашпоо керектигин эскертүүдө. Баткен облусунда менчик ээси өз ыктыяры менен 3 гектар болгон жер тилкесин мэриянын карамагына өткөрүп берди. Бул тууралуу УКМК кабарлады. 2018 жылы Баткен шаарындагы жер тилке мыйзамды бузуу жолу менен мамлекеттин карамагынан жеке менчикке өтүп кеткен. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитети 4 февралдагы отурумунда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кароону кийинки аптага жылдырды. Бул жолку жыйында документ боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев баяндама жасап, долбоор жарандык коомдун журналисттердин катышуусунда иштелип чыкканын айтты. Документте онлайн платформалар жана маалымат каражаттары милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүш керек деген талап алынып салынып, редакция ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болору. Маалымат каражатынын булактары сыр катары сактоого укугу каралган. Президенттин тескемеси менен жумушчу топ түзүлүп, мыйзам долбоору иштелип чыккан. Ал мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түшүп, бул жакта абдан кызуу талкуу, талаш тартыштардан кийин президенттин чечими менен кайрадан биз аркылуу артка кайтарылып алынган. Андан кийин кайрадан жумушчу топ түзүлүп, дал ошол жарандык коомдун жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн, журналисттердин бардыгы арай чарай отуруп, талкуулардан кийин бир консенсуска келген долбоор бүгүн сиздерге сунушталып жаткан учур.
Мындан ары укук жана жеке жактар транспорт каражаттарын өзү каалаган жерден каттаса же кайра каттатса болот. Бул тууралуу транспорт каражаттарынын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик кабарлап жатат. Маалыматка караганда жаңы көчмө каттоо кызматы пилоттук режимде Бишкек шаарында ишке киргизилди. Мобилдик топ багытталган жерге барып укукту күбөлөндүрүүчү документтерди жана мамлекеттик номердик белгилерди берүү менен транспорт каражатын каттайт. Бул каттоо документтерин алуу процессин жөнөкөйлөштүрүүгө жана тездетүүгө мүмкүндүк берери айтылды. Банктын тейлөөлөрүн эсептебегенде ар бир каттоо иш аракетинин наркы 3479 сомду түзөт. Сузак районунда мындан 2 жыл мурун айылдыктардын көптөн күткөн тилеги орундалып, 10 жылдан ашуун убакыттан бери бүтпөй турган билим уясы пайдаланууга берилген. Деген менен арадан көп убакыт өтпөй чатырынан суу өтүп, ичи көгөрө баштаган. Каралма айылындагы номер 41 Төлөгөн Кубатов мектебинде 400гө чукул бала билим алып, 30дай мугалим эмгектенет. Аталган мектептин сапатсыз курулушу боюнча Нуриза Хамракулова жеринен баяндайт. Бизге районодон да неме болот да? Не болот? Бул мектептин кайрадан оңдолуп түзөлүп калышы сиздерге да жакшы да. Бул мектеп ачылганына 2 жылдын жүзү болду. Бул мектепке көңүл бурган адам жок. Бирок буну келип бир текшергенде эле жан жок азыркы учурдачы. Кайра эле ошол жылы кышында ушу сыртынан, мына мектептин сыртынан ушундай суулар өтө баштады да. Биз турган Сузактагы Төлөгөн Кубатбеков атындагы номер 41 мектептин бүгүнкү күндөгү абалы өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мектепти айылдыктар бүтпөс мектеп деп атап коюшкан экен. Анткени курулушу 14 жыл мурда башталып, мындан 2 жыл мурун курулуп бүтүп пайдаланууга берилген. Бирок ошондо дагы курулушу сапатсыз бүтүп, өзүңүздөр көрүп тургандай арадан 2 жыл өтүп өтпөй, негизи 2 жыл эмес, ошол курулуп тапшырган жыл эле ушундай чатырынан суу тамып, ичтери көгөрүп баштаган. Азыр көрүп турганыңыздардай бүгүнкү күндөгү абал ушундай. Мектепте көйгөй көп. Мына жаан-чачын башталгандан баштап ар жерибизден мектептин класстарынан, коридорлорунан суу агып атат. Анан жаракка кетип атат үстүлөрүнөн. Биздин шартка туура эмес кылган бул мектептичи. Кар жааганда үстүн күрөгүлө дейт. Бунун үстүнө чыгып күрөсөң, тыныкелерибиз тешилип атат. Анын үстүнө чыгып эптеп күрөп атабыз. Күрөгөн менен баары жаан-чачында шорголоп суу агып атат да. Анан ошо менен кыйналып атабыз. Анан биз тектер эптеп күрөбүмүш этебиз. Кичине эме болсо жардам болсун деп. Бул эми окуучуларга да кооптуулугун жаратат да. Кооптуулугун жаратат. Но жаракат чыгып атат. Биз да коркуп атабыз да. Биз кокусунан бир жерден көчүп кетеби деп, окуучуларды басып калабы деп. Мына аналардан болсо көчүп, дубалдар көчүп атат. Ремонттор вообще эме талапка жооп бербейт. Ошо менен эптеп иштеп атабыз. Нарак берген. Канча жылдан бери иштейсиз агай бул жакта? Мен 2 жылдан бери иштейм. 2 жылдан бери иштейм. Мына былтыртан баштап эле суу ага баштаган. Анда дагы күрөп, мектептин үстүлөрүн күрөйт элек. Дагы деле күрөп атабыз. Эми биз 3-4 эле текспиз да бу жерде. Ал күчү жетпей деген нарактан түшкөн болсо тыныке, кар болсо тыныкелерди сындырып атат. Ошо менен бардыгы иштен чыгып атат да, жанагы жуга тыныкелер экен үстүндө, сынып атат. Анан муну да пас жаап койгон. Бизде муну айылыбызда жааганда 2 метрге чейин кар жайт. Анан кийин мунуларыбыз вообще үстүнө күрөп алып чыксак, тыныкелер болсо тешилип атат чыккан сайын. Ошентип акыбалыбыз чатак. Бул мектепке көңүл бурган адам жок. Бердин жергиликтүү кеңештин депутаттары деле, бул мектептин жааматы деле бардык жактарга кайрылып, арыз түрүндө, кат түрүндө кайрылып атышат. Бирок буну келип бир текшергенде эле жан жок азыркы учурдачы. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мектеп жаңы заманбап болуп, мындан 2 жыл мурда бүтүп пайдаланууга берилген болчу. Окуучулар, бул жакта иштеген мугалимдер дагы аябай кубанып баштаганда, тилекке каршы 2 жыл өтпөй, өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай абалга кептелген, ичтери көгөрүп, суулар тамчылап баштаган. Азыр бул жакта дагы ушундай абал экен, көрөлү. Бардыгынан азыр мынтип көгөрүп кетип атат азырчы, көк басыпчы.
Аталган мектепте 398 чукул бала билим алса, 30га жакын мугалим эмгектенет. Ал эми мектептин абалы боюнча жетекчилик төмөндөгүдөй комментарий берди. Бул негизи 2013-жылы башталган мектеп. Түрк фирмасынын долбоорунун негизинде деп айтылган башында. 2 этаж подвал менен 3 этаж деген мектеп болчу да. Кийин ал солгун жүрүп калды, курулуш иштери 6 жылга созулуп кетти. 2019-жылы мамлекетке өткөрүлүп берилген. Өткөрүлүп берилип, анан калган курулуш иштери бүтүп, ушул мектеп ишке берилди. 2022-23 жылы жарымына кирип окудук. 23-24 окуу жылында толук бойдон 1 сентябрда расмий түрдө ачылыш жасап, биз дагы заманбап мектеп деп сүйүнүп кирип окуп калганбыз. Кайра эле ошол жылы кышында ушу сыртынан, мектептин сыртынан ушундай суулар өтө баштады да. Ремонттор кичине бүлүндү. Быйылкы окуу жылында мына бизде кар оор жаганына байланыштуу үстүнөн карлар түшпөй калат да. Мектептин үстү жапыс жабылып калгандыктанбы, ишылып анысын биз түшүнбөйбүз. Анча-мынча каналардан суу өтүп баштады. Кайрылуулар жасалды, айыл өкмөткө, райондорго билдирдим. Жарым метрге чейин муздар тоңуп калат. Анан бердеги кызматкерлер тамбашы, шыптагылар, карларды эми күрөп өздөрү жеңилдетип атышат утуркугу. Бизге көп жерге караганда айырмасы бар да. Ылдый жактына тарамбаздар неме жактарга караганда бизде бир өйдөраак жайыт кар немесичи көлөмүчү. Аяка бир 30-40 сантиметр жаганда бизге өткөнкү карда 80 сантиметрге чейин жетти. Азыр бизде мынабу шыбызда карды эми көрсөңөр жакшы болот. Азыр эми негизги талабыңыздар эмне болот? Эми негизги талабыбыз эми ушуну баягы бир 5-6 адам менен тоюп жеп эле тендерщиктер, азыр тендерщик деген нерсени жоюу деген жакшы немеси козголуп атат да немелер жогорку кеңеште. Эми ошо тендерщиктерди чекеден жоопко тартыш керек. Буну жасап атканда сапатына, буну өткөрүп алганда каякта карап турган бийлик дейм да, мындай азыркы мындай биякты алган адамдарчы. Ошону неметиш керек, жоопко тартыш керек. Ал эми бул мектептин учурдагы абалын айыл өкмөт тарабынан жаап жашыруу тапшырмасы коюлганбы? Айтор биздин чыгармачыл топтун ишмердүүлүгүнө да тоскоолдуктар жаралды. Сүйлөп койсуң атпайбы? Сүйлөп койгон менен сен бир мектепте иштейсиң. Жооп бербей каласың да. Бизге районодон да неме болуп атат да. Эмне болуп атат? Өчүр. Мен районодон эмне суу? Биз оңяктан олар тартып кетип калбыз. Анан сен бияка эриштип кирип алсың. Ашканын Биз и так киребиз, бул жака эритпесе деле. Бизге тоскоолуп атат, эшикке кеп турасыздар, жок жерде туруп турасыздарбы? Жок, бул айбала жооп бербей, бияк директор жооп берет. Эми директоруңуздардан алдык, бул жактан да алатабыз айыл тургуну катары. Буларды мен директорун Ильяс Балташев дегенге Бишкекке кайрылганда өткөндөрчү. Анан бул Анда биз чайлда сени тартырып сен жөнөтө бер анда. Жок, сиз деле берип. Жок, сиз сен эмне кыжылат болсуңуз, жерге өткөрүп алган сиз болбосоңуз. Мен өткөрүп алган эмесмин. Ооба, өткөрүп албасаңыз сиз сизге сен бардың, сен жөнөт. Башынан. Сизге эчтеге немеси жок аны. Сен жөр анда. Негизинде айтсаңыз, ушул мектептин ушундай тамчылап суу өтүп баштаганына канча убакыт болду? Былтыр деле өткөн, быйыл. Уну жамгыр жааганда эле суу өтүп өтөт да эме жерлерден. Ар жерлерге бандай немелер коюлат. Негизинде жаңы мектепке кирип калдык, жаңы заманбап мектепте окуп иштеп калат экенбизде кубанып калдыңыздар да. Кубанганбыз. Анан эми жаңы мектеп бардыгы жаңы жакшы. Эми суу өткөнү ошонусу бизи капа. Негизинде курулушунун сапаты начар болгон экен бул, Курулушунун сапаты жакшы болбой калган. Бизге мектептин жетекчилиги тарабынан, мектеп директору тарабынан айыл өкмөткө кайрылуу кабар келген. Бизде ушундай суу өтүп атат, курулуш компаниясына кайрылуу бересиздерби деп туруп келген. Биз Көгарт айыл өкмөтүнүн атынан курулуш компаниясына кат жөнөткөнбүз. Алар келип жеринен көрүп текшеришип, бүгүнкү күндө баягы крышасында муздар тоңуп калгандыгына байланыштуу ремонт иштерин жүргүзө алышпады. Жазгы кетери менен муздарыбыз баягы эрiri менен крышасын полный алмаштырып бере турган болду. Бул негизден өзү бул мектеп 2023-жылы ачылышы болгон. Bunun толуккандуу УКС тарабынан каржыланган, сапатына иштин жүрүшү боюнча УКС толуккандуу ошолор көзөмөлдөп, ошолор жооп берет. Алар мектеп бүттү деген анан биз өткөзүп алганбыз. Бүгүнкү күндө сапаты начар болуп калганына байланыштуу проектисинен да ашып калар кеткен экен. Бардыгын бириктиргенде зыяны биздин мектебибизге тийип атат. Биз тийиштүү тармактарга жана кат кабарын берип, билдирүүлөрүн бергенбиз. Алардын бүгүнкү күндө иш алып барып атышат. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Сузак району.
Кыргызстан туризм тармагын өнүктүрүүгө потенциалы жетиштүү. Буга далил катары өлкө аймагындагы курорттук жайлардын оңдолушу, кайра жаңыланып курулуусу болсо, буга түрткү берүүдө. Өлкө башчынын тапшырмасына ылайык быйылкы жылдын январ айынан тартып, Жетөгүз санаториясында толук реконструкциялоо, жаңы куруу иштери башталды. Атагы алыска таанымал эс алуу жана дарылануу жай жаңы өзгөрүүлөрдөн кийин кандай болот? Аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбектин материалында. Негизинен Жетөгүз курортундагы алгачкы курулмалар 1930 жылдары курулуп башталган. Андан бери мына бул жердеги имараттар кошумча курулуп отуруп, азыр чоң-чоң имараттардын саны 10дон ашык. Бирок ошол курулган мезгилден бери бир да жолу толук оңдоп түзүүдөн өтпөй каралбай калгандыктан бул жердеги имараттардын, жатаканалардын акыбалы өтө оорлоп, азыр жараксыз акыбалга келип келген. Мына ушул жылдын январ айынан тартып, мына ушул жердеги имараттарды толук оңдоо, кайра жаңысын салуу боюнча жумуштар өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык жүргүзүлүп баштады. Жетөгүз санаторийиндеги дарылоо радондуу хлорид, натрий, кальцийлүү жана азоттуу ысык булак сууларынын ванна жана бассейндерине чүрөө, ошондой эле тоо климатынын таасирин тийгизүү менен жүргүзүлүп келген. Жетөгүз санаторийинде радон суусу бар, жана ошондой эле минерал суусу бар. Жетөгүз санаторийинин радон суусу дүйнө жүзүндө 5-чи орунда турат, курамында радондун содержаниясы боюнча. СНГда 1-чи орунда турат. Андан сырткары Жетөгүз санаторийи неврология, опорно-двигательный аппарат, гинекология жана ошондой эле тери ооруларына жардам көрсөтүп келет. Бирок курорттогу шарттардын бара-бара начарлашы, жабдыктардын, имараттардын эскириши акыры аянычтуу абалга такаган. Январ айынан тартып айрым имараттар толук оңдоп түзүүдөн өтө баштады. Ал эми авариялык абалдагы имараттар бузулуп, ордуна жаңы заманбап шарттары менен курулат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен Жетөгүз санаторийи оңдоо жана реконструкциялоо жөнүндө тапшырма берилген. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Тургунбекович тарабынан бизге иш пландары коюлган. Ошонун үстүндө иштер жүрүп баштады. 2025 жылдын январь айынан баштап реконструкциялоо жана оңдоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда 80ден ашуун жумушчу иштеп жатат. Мындан сырткары бизде бузула турчу эски имараттар бар, алар да бузулуп, ордуна жаңы имараттар куруу пландалууда. Негизинен Жетөгүз санаторийиндеги шарттардын начарлашы менен эс алуучулар жана дарылануучулар жайкы мезгилде гана келип, кышкысын токтоп калчу. Эми заманбап шарттардын түзүлүшү менен санаторий жылдын 4 мезгилинде кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Азыркы жанагы биздин план боюнча биринчи демонтажный жумуш болчу да. Аны бүттүк. 100% бүттүк. 300 зданиянын баардыгы бүттү. Данное время стяжка жүрүп атат. План боюнча ошондо стяжка. Параллельно отопление кетип атат. Отопление системалар батарейка установ коюлуп атышат. Вентиляция жасалып атат. Бүгүн материалдар келсе уже перегородкалар бөлүп баштайбыз. Терезелерди, сырткы терезелер дагы эртең келе баштайт. Же бүгүн кечине келет, же эртең загрузка тартып жүрөсө, установка ушулар башталат жумуштар. Параллельно электричество, отопление, вентиляция бардыгы. Наружный жумуштар, фасадный жумуштар да ушул жака келген. Станоктор бар. Алдар иштеп атышат. 30 жылдан ашуун Кыргызстандагы профсоюз уюмунун жетегинде жүрүп талкаланган Жетөгүз санаторийи эми жыл аягына чейин толук жаңыланып, жаңы жашоо алат. Шарттар түзүлсө, жаңы имараттар пайда болсо, келбей салгандар, дарылангандардын саны мурдагыдай 200 эмес, 1000, 1,5 миңге жетиши мүмкүн. Муну менен өлкөдөгү медициналык туризм дагы бир тепкичке көтөрүлөт. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көлө болсо.
Күндүн маанилүү делген окуяларын мына ушулар түздү. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Ушул жана башка жаңылыктарды 7-каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларынан кенен таанышсаңыздар болот. Студияда Мимоза Жаныбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.